коронавирус боюнча маалыматтар интернеттерде окуп жүрдүк. Бирок алар байкап карасак фейк болуп чыкты. Бүгүн бизге медиа сабаттуулук боюнча сабактарды берип жатат. Мисалы, дарыгерибиз бул коронавируста жана сасык тумоолор көбөйүп жатышканга себептүү. Ошолорду кандай өз алдынча алдын алуусун, тазалыкты сактоо жана өз гигиенаны таза сактоону түшүндүрүп берип жатат. Бул сабакта биз өзүбүзгө көптөгөн маалыматтарды алдык. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө болуп өткөн коронавирус илдетинде көптөгөн фейк маалыматтар жана факт маалыматтар тууралуу билдик. Мисалы үчүн фейк маалыматтарда булар ичимдик ичүүдө коронавирус жукпайт деген маалыматтар коомчулукта жарыяланып келген. Негизи бул калп маалымат экенин билдик.